Кийинки сөз Эсен Аманов, Замирбек Садбакасовичке 1 минут. Рахмат. Мен ушуга байланыштуу Южный Бычка деген илгери проект бар болчу. Азыр кышында карасаңыздар границадан төмөн көздөй, Казакстанды көздөй суулар кетип атат. Ошол мына советский көчөгө келип токтоп калган. 100 миң деген гектар жерлер бүгүн айдалбай жогорку зонада Чалдыбарга чейин турат. Сырттан келген, иштен келген миграциянын эсебинен балдар 18ге чыгып калды. Ошол ФПС'ин жерин дагы бир аздан кийин бизге бергиле десе биз эмне деп жооп беребиз? Азыркы баягы тешикти бүтөгөндөй кылып жамабай бир концепция разработка кылып предложение катары айтып атабыз. Ар бир районго жана БСРлерди куруп, ошо Южный Бычканы Чалдыбарга чейин жеткириш керек. Бул өзү чоң маселелердин бири, ошондо гана чечилет да бул маселе. Сиз жакшы билесиз. Туурабы? Ошон үчүн көйгөйлүү маселелердин бири. Бул биринчи. Экинчиси, пайдаланып айтып калайын. 73 миң гектар жер суунун астында калды. Аны реабилитация кылыш үчүн туз басып калды. Өзүбүздүн айдоо жерлери суунун астында калып атат. Ушуга да бир чоң Рахмат. Сунуштарды эске алыңыздар.